Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ошол Хавьер Милей деген Аргентинанын президенти боюнча бир аз сөз кылгым келди жана биздин мамлекет менен салыштыргым келди да. Ошо ал деген өзү 10 декабрда 23-жылы президент болду. Президент болор менен бул аябай күтүлгүс нерсе болду. Дүйнө жүзүндө либертариандык президенттер өтө аз. Либертариан деген ким деп сурасалар, булар деген элдин эркиндиги үчүн күрөшкөн жана элдин экономикалык эркиндиги үчүн күрөшкөн, мамлекеттин баягы бийлигин ооздуктап элге кызмат кылууга ошондой багынткан ошондой бир кыймыл бар да, либертариандык деген. Ана ошол кыймыл өзү мага аябай жагат. Мен өзүм ошол австриялык экономикалык мектебинин ошо мугалимдери, алардын үйрөткөндөрү мага аябай жагат. Ошон үчүн мен өтө ушуга дыкаттык менен карайм да, дүйнө жүзүндө ким эмне кандай ушундай экономикалык иш аракеттер жасаптыр деп. Анан ушундай Хавьер Милей деген Аргентинада президент болду. Мурун Аргентинада Хуан Перон деген болчу. Президент социалист, ал Аргентинаны бүт куураткан, бүт баягы ичиндеги болуп жаткан байлыкты Аргентина тез байыган мамлекет болгон. Испаниядан бөлүнгөндөн кийин көз карансыздыкка жетип, ошону кууратып туруп, аны жокко чыгарган ушундай адам болгон. Хуан Перон социалисттик идеологияны таркатып. Анан бул Перон баягы социалисттик идеология деген эмне? Байлардан баарын алабыз дейт, урдайбыз дейт, ал эми баягы кедейлерге анан баарын бөлүштүрүп беребиз дейт да. Ошондой жол менен кетип ишкерлерге татаалдык кылабыз дейт. Анан мамлекет ушу баарынан акчаны жыйнап, анан кээ бир адамдарга кайра жайылтып берет, социалдык мындай жөлөк пул аркылуу же жөн эле пособие, пенсия аркылуу. Ушундай идеология өзү жамандыгын көрсөттү. Анткени элдин камын жегендерге өтө ылайык идеология экен. Ошондуктан перонисттер мамлекеттик салыктардан ушундай соруп атып акчаны, жана акча жетпей атса принтерди күйгүзүп, кадимкидей акчаны чыгарган, акчаны кечке басып чыгарып атып, жаман инфляция кылып, песону, ошо Аргентинанын песосын жокко чыгарып салышкан да. Ошондо аябай көп жыл кыйналды Аргентина, аябай бүт байлыгы жокко чыгып кетти, песонун куну түшүп кетти. Анан Хавьер Милей деген президентти ошо тандашты да алар айла жогунан. Анткени ушул президенттен кандайдыр бир күтүүлөр болгон. Хавьер Милей президент болгондо гиперинфляция Аргентинада 200% болгон. Элестеткиле, бүгүн бир бөлкө нандын баасы 30 сом болот абы. 200%га көбөйтсөк, бул деген 6000 сом болуп калган да, бир бөлкө нан 6000 сом болуп калган ошо Аргентинада. Бир жыл мурда. Дефицит бюджеттин акча жетишсиздиги мамлекеттик бюджет 15% болгон. Сырткы карызы 400 миллиард доллар болгон да. Анан Милей ушул шок терапиясын өткөрөм деген, жана ушул бүт маселелерди чечип берем деген да. Анан албетте 1 жыл жана 9 ай бийликте турат азыр Милей, 2 жылга жакын. Анан албетте анын администрациясы аябай чоң ийгиликтерге жетишти. Мамлекеттик чыгымдарды кыскартышты. Эмнени кылышты? Биринчиден, бул деген ошо песону 50%га девальвация кылды. Ошо песону мындан ары принтер сыяктуу чыгарып, элге таркатууну токтотту. Бул деген инфляцияны 211%дан, ошо 23-жылдан 18%га чейин түшүрдү. Чоң кескин ушундай жетишкендик болду. Жана мамлекеттик чыгымдарды 30%га кыскартты. Көп министрликтарды жок кылды. Кээ бир баягы төлөмдөрдү, мамлекеттик кызматкерлерге токтотту да, пенсияларды токтотту. Бул фискалдык профицитке 24-жылы алгач жолу алып келди, 1% ички дүн продукциясына. Бюрократияны кыскартты, 64 декрет чыгарды да, DNU деген. Ишкерликке регистрация кылууну жөнөкөйлөттү. Мурун аябай көп кагаздар керек болчу да ишкерчилик баштаганга, ошонун баарын жок кылды. 70 000 мамлекеттик кызматкерди жумуштан айдады. 300 000 жалпы мамлекеттик кызматкери Аргентинада иштейт да. Анан мисалы үчүн аялдар жана гендер суроолору боюнча министрлик деген сыяктуу министрликтерди кыскартты, жойду. Же болбосо башка министрликтер менен бириктирип салды да. Анан албетте ошо инвестицияга жол ачып, инвестиция менен келген адамдарга бүт жеңилдиктерди берди.
приватизацияда өткөрдү. Мамлекет мурун ишкерлердин ишканаларын басып алып, мамлекетке өткөргөн. Мамлекеттик ишканаларды жайылткан. Алар баары ийгиликсиз болуп жаткан Аргентинада. Ошолордун санын кыскартты. Ошолорду кайра ишкерлерге приватизация аркылуу, аукцион аркылуу сатты да, жеке ишкерлер иштесин деп. Мамлекеттик ишканалардын санын азайтты. Ошентип ички дүң продукциясы алгач жолу акыркы канча бир 10-15 жылдын ичинде 5%га өстү 24 жылы. Жумушсуздук 7%га чейин азайды да. Мурун жумушсуздук аябай кескин көп болчу. Анан эл аралык валюталык фонду менен 20 миллиард долларга келишим түздү 24 жылы. Ички карызын азайтты, ошо сүйлөшүүлөрдүн жолу менен. Ошол анан социализмге байланышкан эл аралык уюмдар менен байланыштарды үздү. Трамп сыяктуу көп баягы буунун уюмдары менен байланыштарды үздү, токтотту мүчөлүктү. Албетте кедейчилик 55%га өсүп кеткен болчу Аргентинада 24 жылы. Бирок азыр ал кедейчилик кайра түшө баштады, 20%га чейин түшүп кетти да. Ушул анын либертариандык реформаларынын аркасы менен. Жана ошо бүт ага манифестациялар чыкты, каршы чыкты, мамлекеттик кызматкерлер жумуштан кеткен, пособие алуучулар баары каршы чыгып, сен кет бийликтен, сен эмне бизде эми акча төлөбөй калдың деп кыйкырып чыгышты эле. Бирок ишкерликти жөнөкөйлөткөндөн кийин ал бүт адамдар ишкерчилик менен алек болуп, мамлекеттик түшүктү алып салышты да. Ошентип, эгерде ошол эле убакта 1 жыл 9 айда Кыргызстан менен Аргентинаны салыштырсак, бизде кандай реформалар болуп аткан жана эмне болуп атат да? Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда бүгүнкү күнү ушул жалпы өсүш, экономикалык өсүш. Орусиядан келген акчалардын көлөмү азайса дагы баары бир көлөмү бир топ калды, 2,5 миллиардтын тегерегинде. Ремиттанстар, ошол мигранттар жиберген акчасынын көбү ишкерлердин акчасы экени байкалып калды да. Анан ички дүң продукциясы 12,3%га чейин өстү ошол убакыттын ичинде. 9%га чейин өсүп кетти 24 жылы. 25 жылы ушул 11%дай болуп атат, 7-8,5% жыл аягына чейин ушинтип калат деген божомолдолор бар. Бизде жашыл экономика программалары кабыл алынды. Экспорт, антикапиталисттик Милейдин подходуна карама-каршы биздики кичине мындай салмакты сактоо саясаты өткөрүлдү, баланстык. Бизде мисалы үчүн ошол МВФ менен биз деле иштеп атабыз, биздин мамлекет. Фискалдык профицит мисалы үчүн бизде 1-2% болду да. 25 жылы дефицит боло баштады, 1-2%га чейин жакын. Бул дефицит көбүнчө мамлекеттик курулуш долбоорлор менен байланыштуу да. Анткени курулуш долбоорлор көбөйдү биздин мамлекетте. Жашыл экономика болгондуктан инфраструктурага аябай көп салым кошула баштады. Бул албетте Кытайдын мындай жолундай жол баратабыз да. Кытай жол баскандай биз ошол жолду акырындап басып атабыз. Мамлекеттик курулуш жана мамлекеттик ишканаларды көбөйтүү жолу менен баратабыз. Бул жолдун жакшы да жери бар, жаман да жери бар. Көрүшүбүз керек. Экспорт 15%га өстү. Көбүнчө ошол Евразиялык биримдиктин ичине Кытайдан алып сатарыбыз, реэкспортубуз өстү. Бул нерсе экономикабызга аябай чоң түрткү берди. Социалдык реформа боюнча антикоррупциялык реформалар жүрүп жатат. Инфляция 6%-нын деңгээлинде сакталып жатат. Экономикалык өсүү 2-3%га инфляциядан ашат. Кээ бир маалыматтар боюнча 5-6%га ашат. Бул нерсе абдан жакшы. Товарлар кымбаттап атат, бирок ошо менен бирге акчанын көлөмү да келип атат да биздин өлкөбүзгө. Демек маяналар да өсүш керек. Азырынча ишкерчилик жасап жаткан адамдардын киришеси өсүп атат да. Ал эми баягы жалданма жумушчулардын маянасы өспөй жатат. Ушул кичине маселе да Кыргызстанда. Аргентина менен салыштырсак, бизде бирок баары мындай тең салмактуу келатат да, туура жол менен келатат. Албетте МВФ тез өсүп баратасыңар, айлагыла, тез өсүп кетсеңер экономика ысып кетет, баалар гиперинфляцияга уруп кетет деп бизге эскертүү берди да. 6,8% инфляция болуп кетиши мыктымал деди ошо 2025 жылы. Эгерде Аргентина менен Кыргызстанды салыштырсак,
ушул бир жыл 9 ай 23 жылдан 25 жылга карай салыштырсак, мисалы үчүн фискалдык политика боюнча Аргентина абдан начар абалда болчу, бирок ал 30%га чейин мамлекеттик ошол коротууларды азайткандан кийин профицитке 1% профицит бюджетке 24 жыл жетти. Бир жылдын ичинде. Бул деген өзүнчө эле дүйнө жүзүнүн экономикалык тарыхында бул деген өзгөчө бир нерсе да, мындай болбогон окуя, болуп көрбөгөн окуя. Бул аябай жакшы бааланат да эл аралык экономисттер аркылуу. Кыргызстанда болсо бизде профицит болду. 23-24 жылга чейин бюджет профицити болуп жатты. Бул абдан жакшы. Жана дефицит 2025 жыл эле болду. Анткени биз деген көбүнчө акчаны ошол инфраструктуралык долбоорлорго биздин өлкө сала баштады да, ошонун аркасы менен. Инфляцияны карасак, Аргентинада 23-жылы инфляция 211% болсо, 24 жылы 18%га чейин түшсө, бүгүнкү күнү ошо жалпы 18%да сакталууда да, 18-3%га чейин жеткирди Милей Аргентинада. 25 жылы азыр баягы өсүү плюс 5% болот да, экономиканын өсүшү Аргентинада. Биздин өлкөдө болсо инфляция 6%дан болгон. 23 жылы азыр баягы 9%га чейин экономиканын өсүшү көбөйүп кеткен. 24 жылы азыркы күнү ушул 7-8,5% болот. Бул деген божомол, алдын алуу, айтуу, серептөө. Бирок ошол кээ учурда, кээ айларда 11%га чейин өсүп кеткен да экономикабыз. Бюрократияны ооздуктоо Аргентинада радикалдуу түрдө болгон. 64 баягы ошо декрет чыгарган ооздуктоо үчүн. Приватизация 70 000 кишини жумуштан айдаган. Мамлекеттик кызматкерди мындай экономикага эч кандай пайда алып келбей, жөн эле кагазды чыгарып бир кабинеттен бир кабинетке ушинтип жеткирген ушундай ишканалар да, мамлекеттик ошону жойду. Аябай жакшы нерсе болду Аргентинада. Бизде болсо андай жоюлар болгон жок, тескерисинче кичине мамлекеттик аппарат өстү. Бирок баягы көмүскө экономикадан ишканаларды чыгарды биздин мамлекет. Жөнөкөйлөттү, экспорт, реэкспортты жана ошол логистиканы арзандатканга кадамдарды берди да биздин мамлекет. Социалдык аспект алсак, 23 жылы Аргентинада 55% кедей болгон. Негизи элиталарды тазалады бир топ. Милей керек болсо баягы ошо люстрация сыяктуу кадамдарга барды. Жана ошол жакыртчылык деңгээлин 20%га чейин түшүрдү деп айтылып жатат азыр алдын ала баалоолор боюнча. Кыргызстанда болсо бизде социалдык бөлүк реформаларда сактала берди. Биз дагы эле баягы ошо социалдык кандайдыр иш чараларды жасап жатабыз. Бизде ушу жумушсуздук 2-4%дын орто ченинде жана кедейчилик азайды да биздин мамлекетте. Дагы бир топ иштер жасаш керек да. Милейди карасак, бул деген узун убакта экономикалык эркиндикти өрчүтүп атат, мамлекеттик эркиндикти өрчүтүп атат. Биздин мамлекет болсо социалдык инклюзивдик кандайдыр жол менен баратат да, социалдык мындай иш аракеттерден кол алган жок. Эл аралык байланыштар боюнча ошол МВФ менен Аргентина жакындай баштады, Израиль менен жакындай баштады, жана АКШга аябай катуу берилип кетти да. Мисалы үчүн Аргентина Трамп менен аябай жакын карым-катнашка өттү. Бизде болсо эң негизги биздин багыт бул Евразиялык биримдик болду, Европа болду, ЕБРР менен аябай иштеп жатабыз. Азия өнүктүрүү банкы менен, эл аралык валюталык фонду менен жакшы иштеп жатабыз, жана Кытайга акыркы жылдары өзгөчө Кытайга мындай иштей баштадык да, сырткы карызыбыз да, иш аракетибиз да ошол Кытай менен болуп атат азыр. Эгерде Аргентинаны салыштырсак Кыргызстан менен, аякта толук батыш баш осту менен кирди түштүк америкалык өлкө. Кыргызстанды алсак, биз деген азырынча экономисттер, серепчилер, саясаттануучулар айтып атат, Кыргызстанда жаман эмес дейт. Кыргызстанда бул тең салмактуулук сакталууда дейт да. Көп тараптуу достук жана тең салмактуулук. Мен ушуну жакшы деп эсептейм албетте. Жалпысынан алганда Милей радикалдуу түрдө өлкөнү кризистен чыгарып ийди да, социалдык программаларды кыскартып.
Биздин мамлекет болсо ошо реформаларды жай жана ошо тең салмактуулукту сактаганга аракет кылып жасап жатат. Бирок экономикалык өнүктүрүүгө ошол социалдык жана мамлекеттик долбоорлордун жардамы менен өткөрүп жатат да. Ошентип эгерде алсак, Милей бул деген аябай терең социализмдин аркасы менен терең ошо жакырчылыкка жана аябай начар абалга келген мамлекетти чыгарып ийди да, чыгарып кайра өнүгүү жолуна салып атат Хавьер Милей. Биздин мамлекет ошо кыргыз мамлекети катуу шок кылбай, социалдык нерселерди жана ошо экономикалык нерселерди кандайдыр тең салмакка алып келгенге аракет кылып, көбүнчө басымды мамлекеттик көзөмөлгө жасап, мамлекеттик мындай ишканаларды көбөйтүп, мамлекеттик курулуш долбоорлорду көбөйтүп ушинтип келатат да. Эми мунун жакшы жагы эмнеде? Жакшы жагы бизде экономика өнүгүп келатат. Жаман жагы мамлекеттин ролу көбөйүп атат. Ошон үчүн мамлекеттин ролу көбөйгөндө кичине эффективдүү эмес болуп калат да. Мен ойлойм, мен китеп жазгамда ошо баягы өнүктүрүү системасы же болбосо өнүгүү системасы же система процветания деп орусчасына жазам, кыргызчасына которуп атам, жакында бир күнү чыгарам. Ошону китеп жазгам. Аякта Кыргызстан кандай жолду өтсө аябай бай мамлекет болот деген ушул китеп жазгам да. Ошол китеп боюнча анын кээ бир беренелери кыргыз мамлекетинде аткарылып атат. Бирок өзгөчө көп баары бир Кытайдын моделине кетип атат, социалисттик мамлекеттин ролуга. Ошол нерсе кичине кооптондурат. Бирок ошол Аргентина болсо дал ошол мен китепте жазгандай эле реформаларды жасап жатат да. Бирок баары бир Милей деле кыргыз мамлекетине окшоп, Аргентина деле мисалы үчүн өтө радикалдуу кадамдарды жасагандан кийин ошо радикалдуу реформаларды басаңдатты да. Анткени айтып атат, биз деген акмак эмеспиз дейт. Биз деген бир күнүн ичинде баары ушинтип радикалдуу өзгөрүп кетерине көзүбүз жетпейт дейт. Биз көрүп жатабыз, баарын жай жана кадамдын аркасынан кадам таштап жасаш керек экен. Аргентинаны өзгөчө көңүл бургула, экономика менен саясат, ички саясатка, экономикалык саясатка кызыккандар, көрүүчүлөрүм, негизи биздин мамлекет азырынча тең салмактуу тез экономиканы өнүктүрүү жолу менен тарыхый шанстарды колдонуп келатканын мен тастыктайм да. Ушундай болуп жатат. Бизнестен керек барына таштардан мургарап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнестен керек барына таштардан мургарап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.